Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Барыбызга маалым болгондой эле үстүбүздө жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо өтөт. Азыркы учурда шайлоонун үгүт иштери активдүү жүрүп жаткан кези бүгүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бир мандаттуу номер 2 Баткен шайлоо округу боюнча талапкер Төлөмүшев Бегали Пирмаматович келип олтурат. Алдыдагы өттөрдө сиздер талапкер жана анын платформасы тууралуу кеңири маалымат ала аласыздар. Анда эмесе Бегали Пирмаматович биздин студияга кош келипсиз. Сизге биринчи эле суроо өзүңүз жөнүндө шайлоочуларга кеңири тааныштырып кетсеңиз. Рахмат, Бекмон мырза. Биз деле жанагы ар бир инсан маселен жашоого келгенде элиме, жериме, мекениме кызмат кылсам деген жакшы ой максатта жашайбыз, туурабы? Ошолордун бири катары мен деле ушул жигиттик парзымды аткарып, ошол инсан катары, кыргыздын патриоту катары ушу элиме, жериме, мамлекетиме, келечек үчүн бир аз да салым кошсом деген максатта мына элге чыгып отурам. Кудайым колдоп, элдин колдоосуна ээ болсом, татыктуу бир эмгек кылып берсем, элге бир жакшы маанай тартууласам, ошол жанагы ишеничти, жанагы бүгүнкү күндө саясатка, то есть ошо бийлик өкүлдөрүнө же болбосо ошо депутаттарга болгон жанагы ишенич кетип калбадыбы? Ошону кайтарсамбы деген жакшы максатта чыгып отурам. Негизги менин максатым, депутатка, то есть менин максатым ушул элди жанагындай да бир оор абалдан чыгарганга салым кошсом, же болбосо бир көйгөйлөрдү чечсем, же бир мамлекетке бир аз салым кошоюн деген максат негизи ошол. Жакшы максаттарыңыз бар экен. Депутат болуп калсаңыз, аймактын кайсы маселелерине өзгөчө көңүл бурасыз? Бекбол мырза, жакшы суроо бердиңиз. Депутат болуп калсам, Кудайым буйруп, мына эл менен жолукканда айтып атам, жерлерде мына өзүңүзгө маалым, биз номер 2 Баткен шайлоо округу боюнча 10 талапкер бизде. 10 талапкерди БШК тарабынан, ушул өкмөт тарабынан жанагындай кербен уюштурулуп, 14 айыл өкмөт алып барды да. Ошол 14 айыл өкмөтүндө жерлерди кыдырдык, биз көйгөйдү жакшы билебиз, себеби биз элдин арасынан чыкканбыз, ушул айылдын тургунубуз, маселен, көйгөйлөрдү биз жакшы билебиз, бирок дагы да элди кыдырганда дагы да көп нерсеге биз күбө болдук. Бул чындыгында элде көйгөй көп экен. Мынакей эл аябай наразы, себеби бүгүнкү күнгө чейин өзүңүзгө маалым, депутаттар, кээ бир айрым депутаттар 5 жылда округка бир жол басып келбептир. Бул деген сөз, округка 5 жылда бир келбеген депутат, значит бул көйгөй чечкен жок. Көйгөй чечкен жок. Эл менен иши болгон жок. Ошол Кудайым буйурса, ошол сиз жакшы суроо бердиңиз, депутат болуп калсак, көйгөйлөр боюнча күрөшөбүз. Дагы да айтайын, элге жакшы маанай тартуулайбыз. И менин негизги платформам, негизги менин аракетим кадр маселеси боюнча, ошол кадрга басым жасайбыз. Баткенде өзүңүз билесиз, кадр жетишпейт. Бардык тармактарда кадр жетишпейт. И өндүрүшкө басым жасайбыз, Кудайым буйурса. Өндүрүштү күчөтмөйүн, өлкө өнүкпөйт. Элге татыктуу шарт түзөбүз. Элге жакшы мамлекет тарабынан колдоо көрсөтөбүз деген максатта. И чек ара маселеси, билим берүү жагынан да артабыз. Мына медицина жагынан артабыз. Кудай колдоп, жанагындай элдин колдоосуна ээ болсок, жакшы ниеттер, жакшы максаттарыбыз бар буюрса. Жакшы. Сизди белгилүү саясатчы Адахан Мадымаров менен жакшы мамиледе деп угабыз. Анан сизди кадр кылып даярдап жаттыр деген сөздөргө жооп бере кетсеңиз. Туура айтасыз. Чындыгында мен Мадымаров Адахан Кинсанбаевич менен 2010 жылдан бери биргемин. Биздин максатыбыз бир. Биздин багытыбыз, алдыга койгон максаттарыбыз бир болгондуктан ага ини болуп, мына 11 жылдын жүзү болду, мамиледебиз, жакшы мамиледе. Мен ошо партиянын мүчөсүмүн ушул күнгө чейин. И жанагы жигит адам арыктын бир жак жегине жүрөт эмеспи? Ошол жигитчилик кылып, бүгүнкү күнгө чейин ошо бир партия менен, бир адам менен кол алышып, бирдей максатта келатабыз. Эми мынакей жакында мынакей шайлоо болот буюрса, бизде өзүчө кеңештик, кандай партиялык тизме менен чыгасыңбы дегенде мен айттым, Адахан Кинсанбаевич, мен өзүмдүн күчүмдү текшерейин. Мен жеке мандат менен барайын. Элдин колдоосуна ээ болсом, таза жол менен чыксам, мына бир мандаттуу өзүңүз жакшы билесиз, бир аз абройлуураак болот.
элдин чыныгы колуна алсам, мен сөзүм бираз өтүмдүүрөөк болот. Партиянын ичинен барсак да жаман эмес, бирок партияда кандайдыр бир деңгээлде бирөө көз каранды болобуз да. Кандайдыр бир деңгээлде. Мен үчүн эркин микрофон керек. Эркин жашоо керек демекчимин да. Демек сиз эркин элдердин көйгөйүн чечкенге аракет кылат экенсиз. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, өзүңүзгө маалым, мынакей Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы негизинен бир гана Кыргызстан боюнча менин талапкерлерим колдоду. Официалдуу түрдө съездде делегаттарга сунуштап, делегаттар бир добуштан мени колдоп берди. Мен ойлойм, бул деген Кыргызстан боюнча жеке менин кандидатурам жактырылса, Кыргызстан боюнча бир гана бул Мадымаров Адам Кенсенбаев сынынан мен өткөн болсом, значит бул эмне? Элдин байлыгы, элдин жетишкендиги. Кадрды өзүңүз билесиз, эл тарбиялайт. Кадрды эл даярдайт. Анан бара-бара турмуш тарбиялайт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул элдин жетишкендиги. Мени дагы көпчүлүк түшүнбөй атат. Мен өзүм жеке мандаттан чыктым. Бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан, бир мандаттуу округтан чыгып атам. 10 талапкербиз. Партиялык тизмеден бизде 2 кызыбыз бар. Мен Адахан Мадымаровдун көпчүлүгүндө сенин эмгек стажың жетпейт деген сөзүн угуп калам да. Сиз өзүңүздүн эмгек жолуңузду айтып өтсөңүз бизге. Меники жанагы окуу жайды бүткөндөн кийин мен өзүм ушул Бишкекте Улуттук университетинин жанагы мамлекеттик башкаруу факультетинин саясат тануу бөлүмүн аяктаганмын. Өзүм соодага жакын болгондуктан, өзүңүз билесиз, ошол учурларда, өзүңүзгө маалым, ошол учурларда коомчулук жана базар экономикасын өтпөдүбү? Мен деле коомчулуктун артта калбай, ошол бизнес тармагын өтүп алдым. Бирок ага атам каршы чыкты. Балам, сен бул жашоо кыска өмүр. Жанагы берген өмүр өссүн, эл эмгектен эскерсин деген ураандын эмесинде жашашың керек. Сенден эл үмүт кылсын, элдин керегине жарашың керек. Ушул бала биздин балабыз элдин керегине жарайт, биздин бир көйгөйүбүздү чечет деген бир үмүтү болсун элде. Жөн гана бир жашоого келип, жөнүнө жашап өтүп кетпегин. Ошон үчүн элге кызмат кылышың керек деген ураан менен Кудайым буйрса, бүгүн чыгып олтурам. Ошол учурларда министрликке кирдим. Окууну бүткөндөн кийин Айыл чарба министрлигинде бир топ жыл эмгектендим. Бирок өзүңүз билесиз, бир аз кыйынчылык. Мамлекетибизден колдоо анчалык эмес, айлык акы азыраак, но бирок мен ошону кайра дагы жана коомчулук базар экономикасын өтө дебедимби? Ошону бизнеске чыгып алдым. Бизнесте бирок көптөгөн чоң ийгиликтерди жараттым. Тактап айтсак, мен мына азыр бүгүнкү күнгө чейин мына туризм жаатында иш жүргүзөм. Андан сырткары курулуш жаатында иш жүргүзөм. Өндүрүш жаатында. Менин колумда бүгүнкү күндө жүздөгөн адамдар иштейт. Мен ошо жүздөгөн адамдар менен чектелбей, 500 адам менен чектелбей, бүгүнкү күндө 5000 адам менен, 50.000 адам менен, 500.000 адам менен, жада калса 5 миллион адам менен иштесем деген максатта чыгып отурам да. Элге айтпадым жана, жакшы маанай тартуулайын. Келечек үчүн кичине бир аз болсо салымды кошоюн. Менин талантым бар, маселен, тажрыйбам бар, билимим жогору, Кудайым буйрса, элдин жанагы ишеничин актайм толук деген максатта ар бир инсан өзүгө максат коюп жашайбыз да. Ошол максатта чыгып отурам. Кийинки суроо. Анан дагы тактап кетейин, кечиресиз. Биз Адахан Кенсенбаев экөөбүз жакшы мамиледебиз. Сиз айттыңыз, бул Мадымаровдун сынынан, жанагы сынынан анча-мынча киши өтпөйт. 2010-жылдан бери ошо бирге болсок, мен 2010-жылы кандидат болгонмун. 69 болчумун тизмедечи. Бирок 5 жыл ичинде өзүмдү көрсөттүм деңгээлимде. Мен мактанбайм, мен кыйынмын дебейм, бирок өзүмдүн адамгерчилигим, тарбиям, айтор өзүмдүн деңгээлимди көрсөткөнүмдөн Мадымаров жыйынтык чыгарды дагы мени кийинки 2015-жылы 6-чы спискке сунуштады. 69-дан 6-га сунуштады. Көрдүңүзбү, канчалык эбегейсиз чоң бир жетишкендикке жеттим да мен. 6-чы спискке сунуштады тизмеге. Бирок ошол учурда айттым, Адахан Кенсенбаевич, өзүңүз жакшы билесиз, Баткен району бир кичинекей округ. Бир учур келет, Кадамжай менен Лейлек округу бизге караганда бир топ жогору, 1,5-2 эсе жогору, шайлоочу көп. Ал учурда бизде 53.000 болчу шайлоочу, Кадамжайда 84.000, то есть 194.000, эмеде Лейлекте 80 канча миң болчу да. Алар ызычуу кылсам, жок, ызычуу кылбайт деген, бирок бул жерде Мадымаров күнөөсү жок. Жанагы талапкерлер ызычуу баштап, анан бир аз саясат болуп кетти. Жанагы алардын дайым эле билесиңер го, эме Лейлектин кишилери көп барат, Кадамжайдыкы көп барат, ошол делегаттар бар каршылык кылып, мен ордун тартып коюшту. Анан мен ызычуу болбосун дагы Адахан Кенсенбаевчка айттым, сиз дагы жаман көрүнбөңүз, анда мен четтеп турайын деп, четтеп турдум. Мага 21 сунуштады, мен ага макул болбой койдум. Чыксам, мен элге убада бергенмин, өзүмдүн эмемде чыгайын тизмемде, же чыкпай эле коеюн. Эми ал Кудайдын эметкени.
колдогону. Бирок ошого деле Мадумаров Адам Кенсанбаевич маани берди да. Мен ошо 6 жыл бою эч кандай сөз да ачкан жокмун, кароолуу да кылган жокмун. Өз тиричилигим менен акырын эле жылыш кылдым, но бирок жыйындыгы эмне болду? Быйыл мына жакшы баа берди магачы. Жыйындыгы негизинен ушундай. Ошонун негизинде мына мага колдоо жакшы азыр Кудайым буйрса. Ошол жанагы кыргызда сөз бар, жалгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Жалгыздараак бак болбойт дейт. Ошон үчүн көп түкүрсө көл болот дейт. Мынаке көп түкүрсө көл болот демекчи, менин бүгүнкү күндө жанымда элим бар, электоратым бар, элим бар, шайлоочуларым и партияда бар да. Партиядан да колдоо күчтүү болот буйрса, Кудайым буйрса. Үмүсүз шайтан дейт. Ооба. Өтсөңүздөр партиянын да сизге жардамы да, сөзсүз мыйзам чыгарганда да жардамдар болот экен. Сөзсүз болот да. Жанагы жалгыз аттын чаңы чыкпайт демекчи, мен жогорку кеңешке Кудайым буйруп барып калсам, мандатка ээ болуп, ал менин сунуштаган мыйзамдар өтпөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көрдүңүз, команда керек бардык жердечи. Менде партиялаш бар, партиялаштарым бар, Кудайым буйрса. Колдоом күчтүү демекчимин да. Ушул Баткен элини көптөн бери эле ушу ойлондуруп келип аткан маселе бар да, өзүңүз дагы эле Кыргыз Республикасын ойлонтуруп аткан маселе азыр чек ара болуп атпайбы? Ооба. Ошо чек ара боюнча оюңузду айтып кетиңизчи. Анан өзүңүздүн мындай койгон максаттарыңыз барбы чек арага? Бекбол мырза, жакшы суроо бердиңиз. Чек ара, биз жанагы 10 талапкер жерлерге барганда деле чек ара маселеси аябай көп козголду да. Бул бизде негизи көйгөй суу маселеси өзү, таза суу маселеси. Анан эле чек арада, чек ара бекем болмоюн бизге инвестор келбейт. Чек ара бекем болмоюн биз тынч жашабайбыз. Чек ара бекем болмоюн биз мына эркектер үй бүлөнү коргонго милдеттүүбүз. Көрдүңүзбү? Балдарды коргонго, аялыбызды коргонго, ата-энебизди коргонго биз милдеттүүбүз. Мынакей кече эле күбө болду, мынакей кечеги согушта мына канча жаштарыбыз курман болду. Эми караңыз, бул чек ара маселеси ошондо деле биз түшүнсөк болот, таш менен чечилбейт экен, таш ыргытуу менен. Туурабы? Жапайычылык менен же күч колдонуу менен болбойт, чек ара маселеси чечилбейт. Чек ара маселеси качан чечилет? Чек ара маселеси эки тарап келишкенде. Мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жолу менен, ынтымак жолу менен, дипломатиялык жол менен чечилет да чек ара маселеси. Мына караңыз, дүйнө жүзүндө чек ара ызычуусу күчтүү. Мына бүгүнгүдө Израилде, бул Палестина толтура жерлерде чек ара. Чек ара чечилгенде эки тарап эч кандай ыраазы болгон эмес. Ыраазы болбойт. Бирок ошол ыраазысына карабай, бүгүнкү күндө ошо мүмкүнчүлүккө жараша биз чек арабызды чечип алсак, анан Кудайым буйрса бизге инвестор келет. Маселен, мына экөөбүз азыр бүгүнкү күндө Афганистанга барбайбыз. Иш боюнча, жумуш боюнча, бизнес боюнча биз барбайбыз. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө биздики да кооптуу мамлекетибиз. Ошон үчүн чек араны чечиш жолдору, азыркы мен айткан жолдор да дипломатиялык жол менен чечебиз буйрса. Мен мынакей жогорку кеңешке барып калсам, Кудайым буйрса, элдин колдоосуна ээ болуп барып калсам, мен мүмкүн болушунча сунушумду берем, мүмкүн болушунча аракет кылам. Менин негизги милдетим чек ара болот да буйрса. Чек арадагы элдер менен жолуктуңуз да, алардын кандай түрдө жайгашкан, анан ошол жакты болушунча билесиз да информацияны. Себеби Бишкекте туруп алып эле бул жактагы чек араны мисалы эч ким чече албайт да. Жайынан көргөн нерсе чечилет деген ой. Туура айтасыз. Мен өзүм негизи Баткен районунун Карабак айылында турам. Бизде жанагы айылыбыз П формасында да. Биздин күнчыгышыбыздагы Тажикстан, түндүгүбүздө Тажикстан, күнбатышыбыз Тажикстан. Менин балалык чагым, негизги өмүрүмдүн көпчүлүгү айылда өттү. Менин өзүм дачамдагы, биздин дачабыз дагы именно чек арада турат. Мен чек араны көйгөйүн жакшы билем. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө негизи бизде коңшулаштар жаман эмес, жакшы. Бул жерде глобальный маселе бар да, бул жерде чоң саясат бар. Бирок мен ойлойм, жанагы үмүтсүз шайтан, Кудайым буйрса чек ара чечилет. Анын үчүн бир аз убакыт керек. Бир аз убакыт керек. Дагы бир кошумчалап суроо берип кетсем, ушул кайсы Кыргызстандын кайсы немесинен, областынан же районунан көбүрөөк добуш алам деген ойдосуз эми? Кайсы жактан? Жакшы суроо бердиңиз. Бул жанагы ыңгайсыз суроолорда мага ыңгайсыз суроолор жагат негизичи. Мен жерлерде эл менен жолукканда айтам, ыңгайсыз суроолор бериңиз. Мага жагымдуу суроо кереги жок, мага ыңгайсыз суроолор жакшы да. Туура айтасыз. Так, менин өзү ар бир адам өзү чыгаарда мына 10 талапкер чыктык, баары мыкты талапкерлер. Биз барган жерлерде, жанагы кербенде элдер аябай жакшы ыраазы болушту бизденчи. Биз жакшы маанай тартууладык. Себеби баары билимдүү, такшалган жигиттер, агаларыбыз бар, инилерибиз бар. Мен ойлойм, бирок 10 эмес 1000 талапкер болсо да бирөөсү татыктуу болот да. То есть элдин колдоосуна ээ болот. Ал үчүн жанагы Кудайдын көзү түз болсун дейт го кыргызда. Кудай таалам буйрса, анан болот. Ал жулуна берген, жанагындай эмелерди, убадалар бере берген туура эмес деп ойлойм. Менин эми өзүмдүн планым,
ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот да, планы болот. Мен Баткенден Кудайым буйрса жакшы кол алам деген максаттамын. Себеби менин буга чейинки өткөргөн эмелерим бар, эл менен болгон мамилелерим негизи адамгерчилик болуш керек. Адам жанагы мен атам жакшы сөзү бар эле, жакшыга дөөлөт келгенде башын ийип пас болот дейт. Жаманга дөөлөт келгенде чекериңди мас болот дейт. Мен дайыма батинге оңоргонду, адамдарга жакшы урмат кылганды, сый кылганды, колуна суйганды жакшы көрөм да. Кичипейилдик болот, көрдүңүзбү? Кичипейилдик. Ошон үчүн мен ойлойм, мен негизи эл менен мамилем жакшы. Мен жана байдын кызы өзүм мактай бербейин. Мен көңүлүм ток, чтоб мен өзүмдүн элимден Кудайым буйрса жакшы кол алганга көңүлүм ток. Бирок да сунуштайм мындай. Негизи элди эле жакшы туура түшүнүш керек да. Бизде маселен Баткен району болуп көрбөгөндө биз кадрга суусап турабыз да. Мынакей мен көпчүлүк партиялардан сунуш болот бул күнгө чейинчи, биз бир аз баш көрүнүп калганда. Партиялар айланып келип именно Баткенден таппайт да кадр. Кадр жок бизде. Кадр. Ошон үчүн эл ынтымакка келсе, жанагы урууларга бөлүнбөсөк, коктук колотко бөлүнбөсөк, бизден кадрлар бар. Ошолорду биз баалай албай атабыз да. Кудайым буйрса, бир жолу чыксам, Кудайым буйрса, колдук ээ болсом, мен аябаганда чоң, эбегейсиз зор ийгиликтер жаратмакмын да. Мен ал үчүн билимим жетиштүү, өзүмдүн тажрыйбам жетиштүү. Кудайым буйрса, результат кылабыз. Депутат болуп калсаңыз, айыл жергедеги элдин жашоосун жакшыртуу боюнча кандай иштерди аткарасыз? Жакшы суроо, дагы да жакшы суроо бул. Мен айттым го жана, Кудайым буйруп, негизи Кудайдын колдоосуна ээ бололу. Кудайдын колдоосуна ээ болсок, Кудай таалам элдин дилине салат дагы, эл ойгонот. Азыр бүгүнкү күндө бизде жанагы округубуз чоңоюп кетти да. Илгерги жанагы 33 миң шайлоочуга бир кандидат депутат болсо, бүгүнкү күндө 102 миң. Бул деген сөз 3 эсе чоңоюп кетти округубуз. Биз физически жетишпей атабыз бүгүнкү күндө. Биз округтарга толук жетише албай калдык. Мен учурдан пайдаланып айрым барбаган айылдардан кечирим сурагым келип турат. Чындыгында биз жетишпедик бүгүнкү күндө. Эми сиз жакшы суроо бердиңиз. Кудайым буйрса, жана мен айттым го, мен негизинен өндүрүшкө басым жасайм. Өндүрүш өнүкмөйүн, өлкө өнүкпөйт. Биз ар бир айылга кеминде 1-2 өндүрүш ачышыбыз керек. Өндүрүшкө мамлекеттик деңгээлде чоң колдоолор көрсөтүшүбүз керек. Мынакей бир мисал айтып кетейин. Менин бир тууган агам Турсунали Төлөмөшев деп, мына көпчүлүгү тааныйт Баткенде. Бул вице-мэр болуп иштеп турду, администрацияда көп жылдар иштеп турду. Ушул менин бир тууганым 15 жылдан бери өрүк боюнча аракети күч. Айтайын дегеним, биз бир туугандарга жардам беребиз, биздин жардамыбыз канчалык болот? Бул инсанга, жеке ишкер, мамлекеттик деңгээлде колдоо болуш керек. Мамлекеттик деңгээлде колдоо болгон жок. 15 жылда бул чоң результат кылмак. Бүгүнкү күндө бул менин агам 3 жолу Японияга барды, Америкага барды, Индияга барды. Дүйнөнүн булуң бурчтарында ушул өрүктү бренд кылып, дүйнөгө таанытам, дүйнөлүк базарга алып чыгам деп, мировой рынокко, то есть дүйнөлүк базарга алып чыгам деп аракет күч, бирок колдоо жок. Көрдүңүзбү? Мына акыркы жолу Японияда болуп келди, акыркы жолу. Японияда өрүктүн килограммы мынакей. Биз Баткен дегенде кыргыз эли өрүк түшүнөт да. Өрүктү биз дүйнөлүк рынокко чыгара албай атабыз. Анын үчүн колдоо жок. Өрүк ошол Японияда 1 килограммы Туркиянын өрүгү $100 экен. Бул деген сөз 8,5 миң сом. Биз үчүн жомок. Бирок дүйнөлүк рынокто 8,5 миң сом. Бизге 8,5 миң сом болбосун. Бизге 1000 сом болсун. 1000 сом. Бул деген өтө чоң салым болмок. Мамлекет тарабынан. Мына өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө $5 миллиард биз карыз алган болсок сырткы мамлекеттерден. $5 миллиард бир сом келген жок да Баткенге, туурабы? Баткен алыскы областьбыз. Бизге көңүл бурган жок. Мамлекеттин өгөй баласыбыз бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн бизден күчтүү депутат чыкса, элдин үнү жетмек. Депутат бул элдин үнү. Элдеги көйгөйдү, элдеги проблемаларды жогорку бийликке жеткирүүчү өкүл. Депутатыбыз кыйын болсо, элге шарт түзүлмөк. Элди ойлогон киши жок. Бизде мына өрүктү мировой рынокко чыгаралы. Менин агама азыр заказдар бар. Ошо япондор эле айтып туруп, канча миң тонна жасап бересиң дептир. Лабораторияң кандай, жанагы ишканаң. Ишканаң станокко жооп береби? Бизде станокко жооп бербейт, ишкана жок да бизде, туурабы? Ошон үчүн аракеттик күч бүгүнкү күндө эле аракет кылып атат. Но колдоо болсо, Кудайым буйрса, мировой рынокко биздин күрүчтөрүбүздү чыгарсак болот, алмаларыбызды чыгарсак болот. Бизде толтура өндүргөн продукциялар бар. Шарт түзүшүбүз керек. Мына Европа өлкөлөрүндө быйылкы, маселен, бизде кызылчабыз алып атпайбы мамлекет? Бул жакшы көрүнүш. Бирок кызылчаны эккен дыйкан көңүлү ток. Мен кызылча боюнча да чүйдө эмем бар, жерлерим бар. Өзүм ошончо да эмгектенем да, алектенем. Эми караңыз, дыйкандын баласы болгон дыйканчылыкка көңүл бурушубуз керек. Эми караңыз, ошо кызылчадай эле болуп, маселен, биздин дыйкандарга мамлекет гарантийный письмо бериш керек да.
Көрдүңүзбү? Ошондо биз өнүгөбүз. Ал мамлекет кайда? Ошон үчүн жанагы үмүтсүз шайтан дейт. Биз салым кошолу. Бүгүнкү күнү Садыр Нуркучаевич мынакей аракети күч, но командасы слабый болуп атат да. Бизде сөз бар. Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошон үчүн вазирлер жакшы болсо, биз деле Кудайдын колдоосуна, элдин колдоосуна ээ болсо, Кудайым буйрса, вазир болгонго жарайбыз. Сунуш бергенге жарайбыз. Элге айтам, жакшы маанай тартуулайбыз. Элге шарт түзөбүз. Мына өрүктү, күрүчтү бизде толтура өндүргөн продукцияларды чыгара алалы. Ошон үчүн мамлекет деңгээлде колдоо керек. Колдоо керек, оюңузча ушу миграциядагы ушуга байланыштуу? Эң туура. Миграцияга мен өзү негизи каршымын. Бирок ошол учурда миграциянын пайда жактары да бар, зыян жактары бар. Ар бир иштин пайда жактары, зыян жактары бар да. Миграциядагы пайда жактар элдин аң сезими кургазор өстү. Мигранттарыбыздын кургазор өстү. Мынакей азыр заманбап үйлөр сала баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин мына баня түшүнүгү көпчүлүк адамдар жок эле. Мына азыр үй салган жаштар уже банясын кура баштады сразу. Туура душтарын, туалеттерин заманбап сала баштады. Бул биздин өнүккөнүбүз. Унааларды тебе баштады. Кийим маданиятын түшүнө баштады адамдар. Жылышыбыз бар. Бирок зыян жактарын караңыз, зыян жактары балдар эне мээрин көрбөй калды. Эне мээрин көрбөй калды. Тарбиясы жок. Атанын тарбиясын көрбөй калды. Бул өкүнүчтүү. Миграция бизге өтө чоң коркунуч туудурат. Бирок ошол учурда пайда жактары бар. Бирок миграциянын агымын токтотуш үчүн биз чындыгында өндүрүшкө көңүл бурушубуз керек. Ар бир айылда 2ден өндүрүш болуш керек. Ошол учурда тигүү тармагында өндүрүшүбүз керек. Туурабы? Туура. Беребиз сурообуз. Жакшы. Дагы кайсы немеге көбүрөөк маселелер көп дейм сизде? Бир ошол өндүрүш, анан чек ара дагы өзүңүз жөнүндө кеңири бул шайлоочуларга маалымат берип кете бериңиз. Эмне үчүн сизди шайлаш керек деген суроого? Мени шайлаш керек. Мен туура айтасыз. Мен жерлерге барганда жанагы 10 талапкер, биз 14 айыл өкмөт кыдырдык. Ошол жерлерге баргандагы айрым талапкерлер эми жанагы аракет күч да. Мени шайлап коюңуз, мен номерим мынча, мен номерим паланча деп айтып атты, бирок мен номеримди айтпай аттым. Эл кызыкса, мени издесин, туурабы? Мен элге керекмин. Мен айымын, күнмүн деген алысмын. Бирок ошол учурда мен элге да түшүндүрүп атам. Туугандар, мен убада бербейм. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы убада бербейт, аткарат. Иш жүзүндө көрсөтөбүз биз. Кудайым буйрса, иш жүзүндө көрсөтөбүз. Мен элге түшүндүрүп атам барган жерлерде. Урматтуу туугандар, мен мектеп салып бербейм. Мен бала бакча салып бербейм. Мен жолуңарга асфальт төшөп бербейм. Таза сууңарды чечип бербейм. Аны жанагы убада бергендер аткарбайт. Аны депутат мыйзам жазат. Сунуш беребиз. Ошону көзөмөлдөйбүз, талап кылабыз. Күчтүү депутат болсо, Кудай буйрса, күчтүү депутат болсо, биздеги проблемалар аткарылат. Мамлекет алдына жылат. Мен өзүмө уверенный болгон, мен өзүмө ишенгенден чыктым. Менин билимим жетиштүү, менин тарбиям жетиштүү, менин тажрыйбам жетиштүү. Менин духум жетет бардык нерсени кылганга, адамдар ошол учурда адамдар мамиле кылганга да духум жетет, Кудайым буйрса. Эми караңыз, депутатыбыз күчтүү болсо, көйгөйлөр чечилет. Мен ушул округ менен чектелип калбайм, буйрса. Мына азыр элге сөз берген кыйын негизичи. Сөз бергенде ошонун үстүнөн чыгышыбыз керек. Мен депутат болуп калсам, Кудайым буйрса, округка эмес, мен кыргыз элине салым кошом. Биз мамлекетти өнүктүрүш деле оңой. Күчтүү падыша болсо, күчтүү вазирлер болсо, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшөт жакын күндөрдө. Себеби эл байымай, мамлекет байыбайт дейт. Элибиз бай. Мына караңыз бир мисал ушуга. Япония кандай эле? Япония. Бүгүнкү кичинекей аралча бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттин катарында болтойт. Ошол учурда мына Түштүк Корея кичинекей мамлекет бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттин катарында болтойт. Ошол Кореянын, ошол Япониянын күчтүү чоң бир заводдору дүйнөнүн булуң бурчунда. Анын чыгарган техникалары дүйнөнүн булуң бурчунда. Караңыз, мына Германияны алалы. Германия деле 2-чи дүйнө согушта балчыкка батып калбадыбы? Бүгүнкү күндө тартиптин күчтүүлүгүнөн, мыйзамдын күчтүүлүгүнөн ушунчалык катуу өнүгүп кетти булар. Биз эмне үчүн өнүксөк болбойт? Биз деле өнүксөк болот. Анын үчүн элибиз деле бейбаш болбош керек. Элибиз колдоо көрсөтүш керек. Жанагы атам сөзү бар эле, падыша Кудай эмес, Кудайдан жудай эмес деп. Бул жанагы кыргыздын эски сөзү да бул. Азыр жаштар түшүнбөйт. Бул деген сөз падыша Кудай эмес, бирок Кудайдан алыс эмес деген түшүнүк берет да. Ошон үчүн шарияттын талабынча падышанын өкүмүнө моюн суңгула дейт. Биз ызы-чуу кыла берсек, пикет, митинг кыла берсек, өнүкпөйбүз. Береке кетет бизденчи. Ошон үчүн мен элге кайрылат элем, биз ынтымак бололу. Жанагы өнүккөн мамлекеттин эли саякатчы болот дейт. Кедей мамлекеттин эли дейт, саясатчы болот дейт.
бүгүнкү күндө көчөдөгү семчи саткан аялдар деле саясатчы. Баары саясатчы болуп алдык да, туурабы? Бул саясат оор маселе. Саясатты четке кагып, биз тиричилик кылышыбыз керек, алдыга умтулушубуз керек. Ушун менен биздин берилген убактыбыз аягына келип жетти. Сизге ачык микрофон берсек, элге кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат, урматтуу радио угуучулар. Жанагы учур келди. Мына мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан элге жакшы шарт түзүлдү. Бул күнгө чейин бийликтин кысымчылыгынан, маселен, коркутуу үркүтүүлөр менен же көчөгө артындагы алдоо жол менен болгон болсо, шайлообуз бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аябай жакшы шарт түзүлдү. 10 талапкердин ичинен татыктуу талапкер шайлаңыздагы шайлаган депутатты чимкирик деп атабаңыз деп уже көрдүңүзбү, бийлик өкүлдөрү. Туура маселе. Ошон үчүн келиңиздер, кабинага киргенде жүрөгүңүз менен кеңешели. Сиздин татыктуу талапкер тандаганыңыз бул, мен ойлойм, келечекке кошкон салымыңыз. Сиздин татыктуу депутатыңыз, сиздин үнүңүз. Тажрыйбалуу, билимдүү, духу бар бир депутат тандасаңыз, Кудайым буйрса, сиздин көйгөйүңүз чечилет. Рахмат. Сизге да рахмат. Алдыдагы жарышка ийгилик каалап кетмекчибиз. Урматтуу шайлоочулар, эсиңизге сала кетсек, бүгүн биздин конокто номер 2 бир мандаттуу Баткен шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер Бегали Төлөмушев болду. Конокко келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Алдында көрүшкөнчө.